Ким оорулуу болсо, сапарда болсо, мейлі. Ал кармабай эле койсун, бирок Рамазан ай бүткөндөн кийин казасын кармап берет деди. Рамазан ай бүттү, ден соолугу жакшы болду, азыр казасын кармап бериш керек. Шаввалдын 6 күн орозосу бар го. 1 жыл бою орозо туткандай сооп алат деп пайгамбарыбыз айтты го. Аны токтотуп туруң. Биринчи казадан кутулуп алың. Бул Рамазан айдын казасы жокпу сизде? Биринчи казаны кармап берин. Андан кийин убакыт болуп калса кармайсыз, болбосо проблема жок. Алла Таала ушинтип айтып койгон. Фаман шахида минкум шахра фалиясумху, ва ман кана маридан ау ала сафарин фаиддату мин айямин ухар. Ким сапарда же оору болуп кармабай калган болсо, башка күндөрү кармап берет. Юридуллаху бикумул юср ва ла юриду бикумул уср. Ва литукаббируллаха ала ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Алла Таала силерге жеңилдик каалайт, кыйынчылык каалабайт. Ооруп атасың кармабай эле кой. Бул Алланын райымы, кара. Болбосо фарыз болчу. Сапарда болосуң, кыйналып калышы мүмкүн. Мейли кармабай эле кой, кармабайын десең, Алланын райымы бул. Мына ушу Алла Таала ушундай дин бергендигине, Алла Таала ушу жолго бизди жолдогонуна эми Аллага такбир айткыла дейт. Аллаху акбар депчи. Ала ма хадакум, силерге хидаят берди. Аллаху акбар деп. Ва лааллакум ташкурун. Алла Таала ушулардын бардык неаматтарын, Рамазан айдын фарыздарын берип айтып атат. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар дейт. Алланын тартуулаган неаматтарына биз шүгүр кылайлы, фарыздарын аткарып, арамдарынан сактаны. Шүгүр өтө чоң амал, шүгүрдө кемчилдик кетирбейли. Шүгүр кылганда кемчилдик кетпесин бизден. Себеп шайтан билет. Шүгүрдүн пайдасын билет дагы, ошон үчүн бул адам баласын азгырып, шүгүрдү сүздүккө салат. Куранда Алла субханаху ва таала айтып койгон. Шайтанды бейиштен кууп чыкканда, шайтан Алладан мөөнөт сураган. Адам баласын азгыруу үчүн. Алла Таала макул деп берип койду. Бирок Алла да античип койгон, менин ихластуу пенделеримди азгыра албайсың депчи. Шайтан айткан ошондо, сени түз жолуңа отуруп алып азгырамын деген. Сумма лаатияннахум мин байни айдихим. Ким мен аларды алдынан азгырам? Так, ва мин халфихим артынан азгырам, ва ан айманихим оң жагынан азгырам, ва ан шамаилихим сол жагынан азгырам. Жыйынтыгында эмне болот? Ва ла таджиду аксарахум шакирин. Ошондо сен алардын көпчүлүгүн шүгүрсүз таппайсың деди. Шүгүрдү таппайсың дейсиң. Мынаке шайтандын азгыруусунан адам шүгүрсүз болуп калат экен. Алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан. Ар тараптан мен адамды азгырып, Алла Таалага шайтан айтып атат. Жыйынтыгында пенделериңди көпчүлүгү шүгүрсүз болуп калат. Шүгүр кылуучулары аз. Алды жагынан азгырам деген мааниси эмне? Ахирет тууралуу шек салам деген сөз. Кайра тирилүү жок, бейиш деген жок, айта берет, дозок деген жок. Алар алдыда. Шайтан алдыдан азгырганды маанисин Хазрет Катада рахматуллахи алейхи ушинтип айткан. Кабырда сурак барбы жок, ким билип коюптур? Ахырда тиги дүйнөгө барып келгендей сүйлөйсүңдер деп. Алдынан азгырам деген шайтандын мааниси. Артыңан азгырам кандай? Ахирет алдыда, дүние аркада. Күн сайын дүние аркада калып атат. Дүниеге кызыктырып, дүниеге чакырып, дүние аркылуу алдап шайтандын иши. Оң жагыңардан азгырам дейт. Кандай? Оң жак сооп, жакшы иш кыла турган. Ошону кылдыртпай, кечиктиртип азгырган. Сол жактан азгырганы кандай? Күнөөнү кооз кылып, арамга чакырып азгырган. Кээ бирлер айтат, алымдарыбыз, алдынан азгырам деген көрүп турган нерсең менен азгырам, артыңдан азгырам, көрбөй турган нерсең менен азгырам дейт. Шайтанды карачы. Ушул жерде эки тарап калды. Жогорку тарап, ылдыйкы тарап. Жогору жактан азгыра албайт. Оң жагынан, сол жагынан, артынан, алдынан.
Себеп жогору жактан Алланын райымы жайт. Алланын райымы жайт. Улуулук Аллага. Жогору жактан Алланын райымы жайт. Ошон үчүн шайтан ал жактан келе албайт. Бир эле жалгыз жай калды, ылдый жак. Текеберленбе деген жер калды. Текеберленбеген адам шайтандан азгыруусунан толук кутулат. Боюн көтөрдүңбү? Чабылат дейт. Мына кетип калганда. Ошон үчүн Алланын неаматтары эсеби жок. Шүгүр кылсак неамат калып калат. Шүгүр кылбасак неамат качып кетет.